Ал муздактан кыргыз көчүп буралып, улуунун издеринен куралып, чөп тамырын эл тамыры аздектеп, баба жалын ата көчү уланды. Hep salımız burasında. Bura aktif durmasın. Göçmen ellerдің арасында кыргыздар көчмөн катары өзгөчө орунду ээлешет. Себеби булар чоң территорияны ээлеп жашап жүрүшкөн. Чыгыштан Манчжуриядан, батыштан Кара деңиз, Крымга чейин, түндүктөн Якутиядан, түштүктөн Борбордук Тибет, Кытайга чейинки аралыкты ээлеп ушул тегеректе жашап жүрүшкөндө, анан көч деген кыргыздын турмушунда өзгөчө орунду ээлейт. Себеби көчкөн менен үйүн бүктөп, аны жүктөп, анан көчүп кеткен бул ар бир кыргыздын баласына чейин туулгандан кийин баласы ошо көчтү ушунчалык жакшы түшүнүшкөн. Себеби бул күнүмдүк турмуш болгон. Мына ушуга байланыштуу көчмөн деген ат деле кыргызга калган ат бекер болбош керек. Эң алгачкы рет боз үйдүн ичиндеги буюмдар таңакталат. Жууркан, төшөк, кийим-кече, идиш-аяк, тамак-аш жана башка оокаттар. Тегилип турган боз үйдү чечип, анын бардык бөлүктөрү түндүк, уук, кереге, үзүк, туурдук, чий, эшик, босого, жип шуусу жасалгасы каптарга салынып, түндүк жабуу жана башка үй ичинде болгон буюмдар өз-өзүнчө каардага таңакталат. Кыргыз баласы биргертен жапайым берип, азыркыдай салган там жок. Көчмөндөр денип аталып, жалаң көч менен, төө менен көчүп, төө кыргыздын арабасы ошол жан сактоого, ойго тоого мал багып, кышкысын кыштап, жайкысын жайлап, бар жок жашоосу боз үй менен болгондон кийин ошол боз үйдө жашап, боз үйдө өскөн. Ал суукка дагы моюн берген эмес боз үйдөн кыргыз. Жайкысыкка да моюн берген эмес. Алдын ала башка байламтага керектүү жиптерди, толгоо азыктарды, ичмек, ком жана башка керектүү жабдыктарды даярдап төгөгө жүктөгөнгө камдайт.
төөнүн мурдуна нокто же атыга кийгизет, же чүлүк салып бага буйлап айлайт. Демейде оттогонго алар чыгарылып коюлат. Андан соң арканды теңдеп жерге салат. Төөнү алып келип так кийиз же чүпүрөк тигилген теңделген аркандын ортосуна эки киши эки жагынан кармап туруп чөгөрөт. 2 же 3 арканды олоң жана ком үчүн кандайт. 2-3 аркандын бири жыгар, бири жүк артар деп аталат. Төөнүн төшүнө келе турган жерине аркандын ортосунан жумшак калың чүпүрөк же кийиз тигилип жоороп коет. Төөнүн төшүнө аркан өтүп жоортуп жибербес үчүн. Тарттыңарбы, заттыбы? Sığdak bolsa bolsun, sararı beline. Alıp gel. Mındayına sarılı mı? Acıratalım mı? Haciratındayım. Mınday mı? Tepki Çukanı benim böyle salıp koy. Kaç şey? Yok onu böyle salıp koy. Kaç şey? Bolat. Sal. Üstüne mi? Vardı. Mınday mı ya? Төө туруп кетпеш үчүн анын алдыңкы жана арткы тиздеп турат. Эң алды менен ком салынат. Даяр ком жок болсо бир туурдукту 3 бүктөгө өркөштү тегерете оройт. Туурдуктун өөдү жагы өркөштөн бир укум ашып турса туура болот. Комду өзүнчө таңып бекитет. Төөнүн белине каптарына калыңдап кийиз салат. Андан кийин уук же керегени теңдеп туруп төөнүн эки жагына таңат. Emma öyle karatabı iyice canca bıçakta tabi. Yok öyle karat. Öyle karatabı. Bana öyle karatabı. Ne? Manda koydum. Kişiyle daha öyle karat. Bir geriye koy. Bir götürmede koyarız mı? Hukuk nasına getirir. Manda alatın dağı altına koyuyor. Bunday. Çatak saltın aç. Böyle sırayıp gitti, hukukluğu o kadar çiçek elimden tek. Gelem ağa. Gelem ben tartayım. Giyin koy, giyin. Hey, arkanda giyin, beline koy sana. Sağ gidiyor. Ne? Tartacağım. Evet. Tartırama ben tartayım. Bel koyuyorum. Bana. Ben ağın tüstürülger tartıla. Tart. Hep aslan. Tüyme aslan. Orup böyle aldık. Ben beğenmez. Aslan. Niye sene şundan? Oldu. Төө көтөрө албай турган болсо, боз үйдү 2-3 бөлүп башка дагы төөлөргө жүктөйт. Жүк таңы төөнүн алы күчүнө жараша боз үйдүн чоң кичилегине байланыштуу болот. Buga koşkanım yakşı oldu. Koş koydum. Emne kaldı mı? Мындан кийинки кезекте үзүк, туурдук, башка таңылчактар артылат. Жүктүн үстүнө жабуу жабылат. Жолдо жаан же кар жааса суу өтпөс үчүн. Yüzümden koy. Эми биз деген жанагыдан кийин тең салмакта кылып туруп үзүгүн артып алдык. Үзүгүн жардамчы ортомчу жип менен кошумча мындай эң ылдыйкысы үзүк болду. Эки жагына тең үзүк койдук. Андан кийин үстүнө туурдуктарды койдук. Мына биягында да туурдук болду. Андан кийин мына чийлерди койдук. Чийлерди койдук. Эми мунун üstüne алып келип азыр жабуу эметебиз. Жаан чачын жолдо кетип баратканда жаан чачын кар пар болуп калганда мунун баары суу болбош үчүн жабуу жаап коебуз. Mal üstünden bel arkamdan tartıp jalpı yüktü şunu benim bekiteriz. Tartaba alın жок. Al bol bak bu da. Şunu sürüp betmese kan şu ay. At kalır mı atasın? Hey. Андан кийин казан пулга кетет. Эң артында түндүк бастырып байланат. Түндүктүн чам карагына жеңил сынуучу идиш аяк, тамак аш байласа болот. Ушуну менен жүк артуу аяктайт.
ортосуна бирдеме коюлабы? Koyulat, sessiz koyulat da. Эмне коюлат ушул жерге коюлганда? Мен билгенден илгери тамак аш коюп койчу эле, жолдон барат иче турган кымыз, Moğrek ortasına көкөр бирдемелерди. yankı çunkurga kazandı gömürüp koyuşu. Казан келет. Kazandın aslında tavaktı gömürüp koyuşu bundayı. Anan al cüktü aslında kalatırıydı, orta çunkurda kalatırıydı. Anan çakalardı, buna şunun boğazına gönöktü çakanı. Şular kadar Көб күчтүү болсо дагы эле арта берүүгө болот. Бирок бара турган жерин алыстыгын эске алып өлчөп бүктөлөт.